Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Мыйзам жазып эле эмес, саясатта азаттыкты, бийликте дагы, апайсызда дагы жүргөн адам катары мага убакыт кененирээк келгиле сүйлөп алайын. Мен саясий жагына көбүрөөк басым жасайын. Себеп дегенде бүгүн коом жана бийлик ошону түшүнүш керек. Уруксат болсун. Рахмат. Сөз эркиндиги бул жарандардын өздөрүнүн ойлорун, fikirlerin erkin айтуу, билдирүү эле эмес, расмий бийликтин кийлигүүсүз маалыматтарды эркин алуу жана таратуу. Мына ушуну биз түшүнүшүбүз керек. Бийлик кийлигишиш керек эмес. Аны турмушка ашырууда биздин баш мыйзамдын 23-чү беренесинин 2-чи бөлүгүндө көрсөтүлгөн шартта бул улуттук коопсуздукту сактоодо, коомдук тартипти, калктын саламаттыгы менен адеп аклагын сактоодо, адамдардын укуктары менен эркиндиктерин коргоодо чектелиши мүмкүн. Мынабы бүгүнкү көрсөткөн мыйзамдарда, иштеп аткан мыйзамдарда мунун бири дагы жок. Урматтуу депутаттар, силер мына ушуну карагыла, мына азыркы мен окуган нерселерди айткан. Ал эми анын иштеген мыйзам конституциялык талаптардын нормаларын такыр карама каршы келет. Сунуш кылып аткан мыйзамдын аргументтарды жакшынакай иликтеп көрдүм. Мунда дагы ушул нормалар жок. Мына бүгүн Украинанын орус согушу аны көрсөтүп атат. Ошол киргизип жаткан же иштегенде жанакы арыз жазган жапжы адам бул бийликтен дагы, соттон дагы өйдө болуп калган экен. Мен мындай болбойт да. Бул туура эмес. Сунуш кылган мыйзамыңардын 4-6 бөлүктөрүндө мына 3 бөлүндө алда Конституциянын 23-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнө таптакыр карама каршы келет. Бул дагы шийки. Ошондуктан мунун бардыгын оңдоп, жазып, жанакы мен айткан нормаларды киргизип, ар бирин айтып, кайсы учурда бул чектелет, кайсы учурда бул чектелет деп так гана жазыш керек да. И бардыгы соттун чечими гана болуш керек. Себеп дегенде укуктук өлкөдө соттун чечими гана адилеттүүлүктү орнотот деп Конституциянын баш мыйзамында жазылып калган, урматтуу катышуучулар. Эми Азаттык сайтынын жабылышы боюнча айтсам, Азаттык сайтынын жабылышы бир жагынан мыйзамдын шийгилигинен, мына баарыңар айттыңар. Экинчи жагынан мамлекет органдарынын жана анын кызмат адамдарынын эл алдындагы конституциялык укуктук жоопкерчилигин тайгандарынан. Тагыраак айтканда, өзүм билемдик, кызматтан аша чапкандык и мамлекетте мыйзамдын үстөмдүгү жоктугунан. Мына ушуну кесепеттен азыркы маселе чыгып атат. Эми биздин өлкөдө азаттыктын ролу кандай? Ушуну мен кээ бир жаштарга илгертен бери билген адамга айтып кетейин. Биринчиден, азаттык Кыргызстанда демократиянын күтөлүшүнө, анын баалуулуктарынын калыптанышына салымын эбегейсиз зор кошкон медиа эмес. Бүгүнкү чейин биздин дүйнөлүк коомдогу Кыргызстан коңшуларга караганда сөз эркиндиги бар өлкө деген аброюбуз, ал эми Акаев заманында Кыргызстан демократиялык аралчы деп кыргыздардын даңазаланышы азаттык менен байланыштуу. Бүткүл дүйнөлүк коомго маалыматты жеткирип, кулактарына куйган маалыматтык каражаттардын алдыңкы сабында именно азаттык турган. Муну баарыбыз жакшы билесиңер. Экинчиден, башка маалымат каражаттарына салыштырмалуу азаттыктын эң башкы артыкчылыгы ыкчам, ар тараптын пикирин коомго бирдей билдирип, өздөрүнүн ойлорун тоңулабаганында. Кандай катмар болбосун, угуучулары менен окурмандарына маалыматты тандоого, ал эми бийлик өкүлдөрүнө тез чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк берген, берип турат. Мамлекеттин эсебинен каржыланган маалымат булактар ушулардай ар тараптуу маалымат береби? Өзүңөр жакшы билесиңер, такыр бербейт, бир гана тарап. Мына биз соода борборуна барып товарларды тандагандай атаандаштык менен сапаттуу, фирмасын карап, баасына карап, жана башкаларына карап тандап алгандай, азаттык маалыматты атаандаштыкты кабылсыз кылып берет. Бул эң маанилүү нерсе. Себеп дегенде бүгүнкү биз жашаган базар системасында анын эң биринчи көрсөткүчү бул атаандаштык. Маалыматтык талаада азаттык монополист болгон бир тараптуу маалыматтарды чагылдырган
мамлекеттик массалык каражаттардан айырмаланып, атаандаштыкты камсыз кылуучу массалык маалымат каражаты. Муну баардыгы билиш керек. Ансыз өнүгүү болбойт. Ансыз эл жакшы маалыматты ала албайт. Үчүнчү, азаттык журналисттер үчүн эл аралык стандарттарга жооп берген чоң мектеп, өзүнчө академия десек болот. Азаттыктан чыккан журналисттер эң тажрыйбалуу журналисттер, стандартты билген журналисттер, демократиялык жана укуктук мамлекетке керектүү кадрларды даярдоочу масс медиа деп айтсак туура болот. Эми азаттыкты жабуу эмнеге алып барат? Мен ушундагы саясий жагына бир көңүл буруп коеюн, урматтуу көргөзмө катышчылары. Биринчи, жарандар эркин дискуссия жана маалыматты тандоо укугунан ажыратылып, бир тараптуу маалыматтар сугарылат. Бир тараптуу маалымат барып элди жапайчылыкка жана мактыкчылыкка алып барат. Анын жыйынтыгында кулчулук мүнөздөгү коомду биз тарбиялап чыгабыз. Муну баарыбыз түшүнүшүбүз керек бүгүн. Бизге ошо керек деп кулчулук мүнөздөгү эч нерсе менен иши жок. Баарына макул болгон коом кереги жок. Акаев өзү түзгөн үй бүлөлүк башкаруусунун кесепетинен куугунтукталганын унутуп, азаттыктын Аксу окуясындагы чындыкты чагылдырып, өз элине каршы күчөрмөн ок колдонгонун бүткүл дүйнөгө жеткиргенин, ошол чындык анын бийлигинин жүзүн ачканын түшүнүп, аттиң ошондо азаттыкты жаап элди маңкурт кылып койсом, кулчулук менен тарбияланган эл көтөрүлүп чыкпайт эле. Мен коңшу өлкөлөрдүн президентине болуп, бүгүн да билип отурам дегендей, билесиңер, Алматыда эмне деди? Пресс-конференция жана маалымат берип атат. Аны айтып атат, азаттык радиосун жаппаган өкүнүп атат. Мен ошондо деп азаттыкты жаппабаймын деп. Мүмкүн ал киши биздин бийлик өкүлдөрүбүзгө кеңеш берип, коомдо кулчулук мүнөз орун алганда элди каалагандай башкарса болот, андайга жол бербегиле, азаттыкты жапкыла деп акыл айткандыр. Ким билет? Мына ошонун артынан кетип аткандыр. Үчүнчү, эл аралык стандарттарга жооп берген тажрыйбалуу журналисттерди даярдоо мектебинен ажырап, жакшы кадрларды биз жоготобуз. Эл аралык аброю зор масса медиадан кол үзүп, эч кимге кереги жок чынды дагы улантабыз. Төртүнчү, азаттыктын жабылышы менен эл аралык аброюбуз төмөндөйт. Эл аралык милдеттерибизди кайткан өлкө катары ишенимден чыгабыз. Аягы чоң өлкөлөрдү жана каржылык донорлордун кысымына учурап, кийин кайрадан уруксат сурап, кайрадан ачканга мажбур болобуз. Бизге уши керекпи? Мен ойлойм, кереги жок. Эми акырында азаттыктын банктын эсептерин жанагы биздин коопсуздук кызматтын тергөөчүсүнүн негизинде, каттын негизинде жапканы бул таптакыр туура эмес. Баш мыйзамдын 15-беренеси ылайык менчик кол тийгиз. Эч ким өзүн билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт. Бул конституциялык талап. Менчик ээсинин эркинен тышкары мүлкү алып коюуга мыйзамда белгиленген тартипте соттун чечимине гана жол берилет. Бизде соттун чечими барбы? Жок. Демек, бүгүн биз бийлик жетекчилери болобу, бийликтин кээ бир адамдары болобу, конституциялык талаптарды бузуп, биз жанагы медвежий услуганы бийликке көрсөтүп жаткан учурубуз. Ошондуктан ушулардын баардыгы ордуна коюш керек. Азыркы айтып аткандарга мен кошуламын. Мыйзамдарды албетте так ачык жазып чыгыш керек. Керек болсо биз өз сунуштарыбызды кийин беребиз. Укканыңыздарга чоң рахмат, ийгилик, денсаулык каалайм баарыңарга. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.